Убактылардын көбүн ушул чакан устаканада өткөрүшкөн Акылбек Усубалиев менен Айжан Керимованы өздөрү мекендешкен Исакеев айылындагылар жана коңшулаш Жумгал райондогулар жакшы билишет. Анткени алардын колдорунан жаралган аттын такалары жайдыргычтыр, төрттүлүк четиндеги малчылар үчүн миңдин бири. Бирок суроо талаптардын көп экендигине карабай, төртөөсүнүн баасы 250 сомдон ашпайт. Эң кызыгы, аларды жасоодо жумуштун оор бөлүгүн Айжандын аткаргандыгында. Мин тоокат кылбасак да жашоо болбойт экен. Мунун деле баягы уяты жок. Баягы элге керек. Элдердин баары суроо талап көп. Эмне кыласың? Жеңилиреген мен кылай, оорам мен кылайын, жеңилиреген сен кылсам кыска чыгармага жарабайт атпай. Эмне кылабыз эми? Бу кыска чыгармаган андан оорум атпай. Мезгилдин ылдамдыгына дабаа жок. Ууларда чоңоюп улуусу атасы менен апасына жардам бергене курсант. Ошону менен бирге эле эмитен эле ата бабадан калган эзелки бул өнөрдү үйрөнүп алууга дилгир. Айтмакчы, темир устачылык ушул үй бүлөнүн кожоюнуна атасынан өтүп, үйлөнүп, өз алдынча түтүн булатканы аны колуктусу да өздөштүрүп алган. Акылакыма туура чабып атамбы? Туура эмес эле чабып атам. Катуураак чапсаң жакшы болот. Булар ошондо така жалтайганда эме өзүнө ыгына келип ийилет да. Мына өзүңүздөр укканда бул така жасоолорду өзүнчө ыкма, өзгөчө себепчилик керек. Ал эми бул жумушту адатта эркектер жасашат. Биздин каарман Айжан Керимова болсо, мына ушул жумушту аткарганда дээрлик 10 жыл болду. Жылкы сырын мыкты билген жергиликтүү саяпкер Замир Кыдыралиев жогорудагы үй бүлөнүн тез келип турган туруктуу кардарлардын бири. Анын айтымында бүгүнкү компьютерлик технологиялар үстөмдүк кылган көрүнүштө аттын такасын жасоо таптакыр эле унутулган. Ал эми нукура кыргызды төрт тарабы келишкен тулпарсыз элестетүү кыйын. Демек, бул статьялар кандайдыр бир деңгээлде элибиздин каада салттарын, үрп адаттарын укумдан тукумга жеткирүүдө эбегейсиз эмгек кылышууда. Зарыл оокат булутсуз ат баспайт, бул жүрбөйт. Ат. Эң керектүү така ушу атка така да. Бул жакшы така 1 айга жетет мага. Мен күнүгө минем атта ошо 1 айга жетет ушул така. Антке менен көөрүктүн ысыгы, андан чыккан иш менен ачуу түтүн ден соолукка абдан эле зыян. Ошого карабай түгөйлөр сүйгөн өнөрлөрдүн таштагылары жок. Эми оор эле бул. Оор эле көп эле эркек киши келип чаба албайт муну. Оор эле, бирок муну салмак менен чабыш керек. Көнүп калдым азыр. Жакшы эле. Ушу менен бала бакырыбызды багып атабыз. Материал сардан алып келебиз. Сардан сатып келебиз материалдарды. Көмүрдү сатып алабыз. Ошо. Жигитке 70 өнөрдүндө аздыклары чын күндүзү темир устачылык менен узанышкан Акылбек менен Айжан кечкисин минтип шырдак шыргандарына маашырланышат. Ошого жараша алардын колдорунан жаралган кыргыз буюмдары улуттук кол өнөрчүлүк боюнча ар кандай сынактарда баалуу байгелерден кур эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Абсамат Өлөсбеков, ЛТР, Кочкор району.